Купанг деген сонун нерсе бар бул жакта. Приложениянын ичине кирип эле каалаган любой продуктун заказ бересиң. Кийимдер дагы бар, мебель, бүт нерсе бар да ал жакта. И ошол жакта заказ берип койсоң, мисалы Rocket доставка деген нерсеси бар, ошонун заказ берсең, сразу эртеси күнү биз даже турганча эле алып келип беришет да, эртеңки саат 5-6-7 алып келип калышат. Мисалы ушундай бир күндөр болот, ошто саат 12 чейин заказ берип койсоң, эртең менен саат 7 келип калат. Ошо Кореянын ошондой бир эмеси бар, ошто палли деген культурасы бар. Палли деген давай бат-баттан дегенчи. Вот ошо доставка боюнча булар прям бат-баттан доставка кылышат да, ошонучу аябай бат иштешет. И ошол нерсеси аябай жакшы. Воскресенье распаковкадан башталып атат. 2 чоң мындай сумка, Купангтан продукты заказ бергенбиз. Мондай коробка, 2 коробка. Анан дагы бир ушундай посылка келди, көп посылка. Үйдө продуктыларды ар кандайлар заказ берип, туна, консервная туна, күрүч менен аралаштырып жегенге жакшы да. Аябай ороп салыштыр. Экинчи коробканын ичинде томатная паста. Муну дагы жыйнаш керек болот, өзүнчө мусорду сортировка кылып. Растительное масло мынакей. Кыргызстанда обычно бөлүнбөйт го, или мен байкаган эмесмин, бирок биякта вот из горошина, из оливков анан. Не то что из оливков, из горошина, из кукурузы деген ушундай түрлүү эмелер, майлар бар да. Биз эми из горошина любой эми арзаныраагын ала беребиз. Бизге мындай разница деле андай жок да. Май болсо май да, главное. Специальный Купангтын сумкалары. Буларды кайра эшикке чыгарып коюш керек болот, үйдүн алдына. Кайра кетишет да, ушундай термо сумка да, ичине. Көрдүңөрбү, ичине типа термо сумка да. И термосумкада вот ошо сыр жаман болуп кетпесин деп сыр алып келиптир бул жакта, сыр моцарелла. Ичине даже мындай эме коюп коет, эмне эле, муз коюп коет да. Но эмесин чыгарып коебуз, адресин чыгарып коебуз, бул уже кереги жок. Буну үйдүн алдына коюп коебуз өзүнчө. Анан алып кетишет кайра. Последний чоң сумкада, но кичинекей нанды салып алып келишиптир. Нан жаман болуп кетпесин деп прям термосумкага салып беришиптир. Вот Кореядагынан эми мындай бөлүктөр менен сразу бөлүнгөн болот. Биздикинде лепешка деген нерселерди жазышпайт. Лепешка жебиз келгенде биз ошо өзбекский ресторандарга, өзбекский магазиндерге барып алабыз да. Ушинтип толтура коробканын ичинен ушунча эле продукт болуп калды го. Мынакей томатная паста болду. Туна, томатная паста, сыр, май, нан. Вот ушундай продуктовый распаковкадан баштап атам бүгүнкү выходнойду. Азыр барып завтрак жасайм.